Аларчада унаа оодарылып даракты кучактап калган, жаракат алгандар ооруканага жеткирилди. Жүргүнчүлөр биз бүгүн Беловодскийге жетебизби, пробкада калып кеттик деп нааразы болушууда. Бул жигит майы кызматкерлерине өтө каттуу кыйкырды. Ушул кылганы туурабы? Албетте ой пикирлериңизди комментарийге жаза кетиңиз. Палестинада согуш аяктады. Палестиналыктар өз үйлөрүнө кайтып келишүүдө. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астында ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Аларчада унаа оодарылып 4 жаран ооруканага жеткирилди. Чүй облустунун Аламөдүн районуна караштуу Аларча жаратылыш паркынын кире бериш жеринде жеңил унаа жол кырсыкка кабылды. Маалыматка караганда 2025-жылдын 10 октябрь күнү болжол менен саат 17:00 чамасында айдоочу 2003-жылы туулган жаран Hyundai Sonata үлгүсүндөгү автоунааны башкарып бара жатып, Аларча жаратылыш паркынан шаар тарапты көздөй келе жаткан учурда Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү автоунааны ашып өтүү учурунда жолдун жээгине чыгып кетип, шагылдан урулга ээ боло албай, унаа оодарылып кеткен. Натыйжада айдоочу өзү жана жүргүнчүлөрү 2006-2005 жана дагы бир 2006-жылы туулган жарандар Бишкек шаарынын номер 4-шаардык ооруканасына жеткирилген. Туугандар, биз бүгүн Беловодскийге жетебизби? Пробкадан качып, Бишкекти аралап, мындай тупик жолдорго кирип, элдерди түшүрүп, жол тегиз эмес экен деп. Жаман эле болуп атабыз. 1 сааттан бери Бишкектен чыга албай жүрөбүз. Азыр спринтерлер бияка бурулуп, чөптөр басып, кыскасы бияка чыгабыз деп атабыз, нерсе деп атат. Бизди түшүрүп койгон. Мына ушинтип өтүп атабыз жолдордон. 13-17 октябрда Боом капчыгайында кыймылга чектөөлөр болот. Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунун 128-чакырымындагы Боом капчыгайында 13-17 октябрь күндөрү кооптуу таштар түшүрүлөт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу билдирди. Иштер саат 9:00-15:00 аралыгында жүргүзүлөт. Бул убакта унаа жолу жарым-жартылай жабылат. Таш түшүрүү иштери жүрүп жатканда унаалар бертилге менен каттайт. Эгерде 30-40тан ашык автоунаа топлолсо, анда унааларды өткөрүү үчүн таштарды түшүрүү иштери убактылуу токтотулат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Хамастын лидери согуш толук аяктаганын ырастады. The Financial Times басылмасынын маалыматына караганда, Хамастын саясий лидери Халил Хая кыймыл АКШ администрациясынын Газа согушу толук аяктады деген расмий кепилдик алганын билдирди. Хаянын айтымында жаңы келишим Израиль аскерлерин Газадан чыгарып кетүүнү, гуманитардык жардамдын киришин, Египет менен Рафа чек арасын ачуу шарттарын камтыйт. Ошондой эле туткундарды алмашуу макулдашылган. Израиль өз кезегинде 250 өмүр бою кесилген палестиналыкты жана 1700 газалык туткунду бошотууга макул болгон. Мындан тышкары аялдар жана балдарда эркиндикке чыгарылат деп айтылат маалыматта. Бишкектеги Ахунбаев көчөсүндө мушташкан топ балдар кармалды. 10 октябрда Бишкек шаарынын Ахунбаев көчөсүндө белгисиз жарандардан турган топ мушташып, видеосу интернет желесине тарады. Октябрь райондук милициясы ыкча иш-аракеттерди жүргүзүп, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Натыйжада милиция кызматкерлери тарабынан 2005, 2006, 2007 жылы туулган жарандар кармалды. Аларга байда беш баштык менен протокол түзүлүп, соттун чечими чыкканга чейин убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ээриткен. 5 сом, 10 сом болсо дагы
колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол да азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Ассаламу алейкум, команда, кандайсыздар? Галымда убар каякта сиздер? Сиз кызматтасызбы? Жок, кызматтасызбы? Сиз ол эмеңизде болсоңуз дагычы кийишиңиз керек. Команда, сиз законго баш ийиңиз. Сиздер эмне кыласыздар, байке? Сиздер эмне бул жерде турасыздар? Афганга чыксаңыз машинаңызда отуруң, барың. Машинаңызда отуруң, сиздер акыңар жок бере турганда. Сиз каяка келатасыз? Siz kayaka geltiniz, maşınızda oturun, varın. Maşınızda oturun bayke deyim. Zakonga baş ilgilesizler. Kırgızstan uca bir yolu şimdi göndürüyor. Kınçılık bolbayt abi. Sen niye kılasın bakırmasın? Yok. Buna karab durun. Onacı kamal toktatsın var. Buna. O içe okşatmayacak. Toktattın var. O ona жерде Kura, yok oldu. Kuralar, отказ бере kalattır, başka olattır. Sen kepillik veri alasınlar mı? Hiç kim Afgan almay. Avarın üstüne öyle kat dur sen. Maçta otur al, barını çakırbay sen. Davay ayda gele bu yerde. Sen kağızın var mı? Sen aşağı adamlar çakır alganın bola o. Sen aşağı adamlar çakır alganın bola o. Kim çakır altırlar? Oturasın ama deli oy bol. O naraka dur. Mizanma başı ikisine. Sen bana aşağı artırın. Onday, kişine emin, zakon silahsı var ya kişine. Zakon ne orada? Oysa muğdak adatlardan kalbası var. Nizamsız iş yapar atkan şunu geliyor otan. Başında şu banditler çok kulağı olacak, bağırıp yürügün. Men üstüme gülüşkün. Koyca kolundan emne gelet sen demiş. Kolundan gelmey, banditler çok kulağı albaysın. Bular bolgon, bola verip, bağırdığı buların kolunda. Полную ответственность заявляю. Теперь наше государство бандитской страной не будет, коррупционной страной не будет. Если вы это всерьез не возьмете, тогда будем бороться. Посмотрим, кто кого победит. Көптөр айтат, уюшкан кылмыштуу топ болгон, болуп жатат, мындан ары да болот дейт. Болбойбу? Жок, кылмыштуулук топ бул болуп келгени боло берет. Туура айтып атасыз. Аларды токтотконго болобу? Мына мыйзам менен жаша деп калыпка салып? Жок, алардын образ жизни ошондой. Мен мыйзамдагы урумун, мен криминалдын мыйзам менен жашайм деп уже эметип алган. Жана криминал авторитеттердин баардыгы эле ал даражага жете элек, бирок алар деле ошондой образ жизни менен кетпейм деп эле өздүктөрү менен ошо образ жизни менен эле жүрүшөт. Эми андайлар жок. Жок болгондо дагы ушундай жок болду. Барабызга идеяны колдоп жашаганбыз. Азыркы болсо азыр мыйзам тилинде жашап атабыз, мыйзам менен. Өстөр Кыргыз Республикасынын кимдирдас?
положениесі болып жүрген сотталған жаран ушул жерде азыр колгап тигип отурат. Негізінен мафия менен күрөш Кыргызстанда мурдагы президенттер деле болуп келген башында. Бирок алар убакыттуу болуп келген. 1 ай, 1 жума болуп келип, анан кийин баягы өзүнүн чийине жеткенден кийин эле токтоп калып, же сатып алып, же болбосо сүйлөшүүлөр негизинде кайра ошол мафияны, ошол убактагы саясий бийликтеги адамдар, президенттер өзүнүн саясий оюнуна, саясий кызыкчылыгына колдонуп келген. Кара кече кеңинде ачык айтсак болот, ал жерде бандитизм болчу да. 2-3 жыл болуп калды ал жерде, мынакей ушу 22-жылдан баштап ушу бир эми тартипке келип баштадык да. Ал жерден биз мындай кызматкерлер айтып берип атат. Бандиттер келип ал жерден мисалы кезексиз кирип көмүрдү кезексиз жүктөбөй, жөн эле жүктөп, бекер жүктөп кетчү. Bunun başında uçlar benim uyuşkan kılmış doktorların kürüşümüz başında. Buna ben çeke özüm durarım. Benim ardında kimler durar? Kovsuzluk organları durar. Hukuk koruma organları durar. Prokuratura, sot organları durar. Bardığımız çoğunluğu bir müştü doldurup bular kapalar çok kullanırız. Bunu ben açıp vardık cevap gerçeklikti baytamam.